Былтыр аймактарда өнүктүрүү жылында өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү Теңир тоодон чыккан ишкерлерди чогултуп, кичи мекенге инвестиция салууга чакырган эле. Бир жылдын ичинде ар бир ишкер колунан келгенин кылып, бири бала бакча салса, бири жол оңдоп, дагы бири суу чыгарып, өз айылынын жана районунун социалдык маселелерин бир тобун чечип беришкен. Бир жылдын жыйынтыгын чыгарган облустук администрация көмөк көрсөткөн жердештерге ыраазычылык билдиришти. 2018 жылы Нарын облусунда ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан жалпысынан 594 миллион 407 миң сомдук долбоорлор ишке ашырылган. 39 ишкана, 15 социалдык объект, 31 тейлөө ишканалар курулуптур. Облус боюнча 4 парк жаңы уюштурулган. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына дагы ар түрдүү долбоорлор сунушталып, пландар айтылды, дейт облус жетекчиси. Кээ бир жерлерге мисалы үчүн ФАП салып берели деп атат, детсад салып берели деп атат, айылда жолдорду оңдойлу деп атат, жарыктандыруу маселелерин чечип берели деп атат, кээ бир жерине мына мончолорду салалы деп атат, кайра иштетүүчү жанагындай мисалы чакан ишканаларды салып берүү боюнча дагы мына жумушчу ордун түзүү боюнча да биз ошо көп проектлерди бердик. Анан мындан сырткары дагы бүгүнкү күнү биз эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз. Теңир тоо форумунан Нарын облусунан чыккан депутаттар, коомдук жана саясий ишмерлер, меценаттар катышып, кичи мекенди өнүктүрүү боюнча өзүнүн ой пикирлерин айтышты. Бул форум өзү керек, анткени биз ар бир эле айылга, районго инвестиция тартыш керек деп атпайбызбы да. Азыр көрдүңүздөр 600 миллион сом жеке ишкерлер тарабынан тартылган экен, ар бир районго, айылдарга. Анан бул 2019 жылда дагы жеке ишкерлерди чакырып кеттик. Буга дагы көмөк көрсөтүп, жардам берип, анткени өзүм да сөз менен айтып кеттим, жашаган нерсең калбайт, жасаган нерсең калат. Нарын облусу тоолуу жана аба ырайы катаал аймактардын бири. Жергиликтүү калк мал чарбачылыгы менен алектенет. Форумдун катышуучулары облусту өнүктүрүүнүн жол картасын иштеп чыгып, эт, сүт, картошка, тыбыт, жүн иштетүүчү ири ишканаларды ачып, ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттоо демилгелерин көтөрүштү. Болот Абдыжапаров, 5 канал.